Бакыттын сырын ачтым китебинен. Мындай дейт: адамдардын көбү өзүнүн бактылуу экендигин сезип биле албайт. Ошонун айынан алтынга биргиз өмүрүн бакытты издеп өткөрөт. Сөз кезеги келгенде бир хикаяны кыстара кетейин дейт. Бирде хан вазирин чакырып: "Моуреке кызматчыма таң калам. Колунда байлыгы жок, бийлиги да жок. Бирок качан көрсөң бактысы ашып-ташып көңүлү кунак. Менде болсо баары бар. Бакыт кушу башымдан учкан бейим. Эч көңүлүм көтөрүлбөйт. Мунун сыры эмнеде деп ойлойсуң?" дейт. Вазир айтат: "Мунун сырын билүү оңой эле. Буга 99 формуласын колдонуп көрүү керек" дейт. "Мунун дагы эмне болуп кетти?" деп таңданат хан. Вазир 99 формуласынын сырын ачат. Баштыкка 99 теңге салып, анан баштыкта 100 теңге бар деп жазып, аны да баштыкка салдырыңыз, кызматчынын эшик алдына таштап коюңуз дейт. Кызматчы жумуштан келип, эшиктеги жаткан баштыкты ачат. Толгон теңгелер менен жарым барак кагаз чыгат. Баштыкта 100 теңге бар деп жазылыптыр. Теңгелерди алар санай башташты дейт. 99 кайра санашат. Дагы деле 99. А бул жакта баштыкта 100 теңге бар деп жазылып турат. Үйүндөгүнүн баары жабыла карашат. Болду болбоду, муну бирөө алып кеткен окшойт деп чечим чыгарышат. Эртеси кызматчы жумушка адаттагыдан кечигип келет, көңүлү да чөгүңкү. Кечээги жайнаган бактылуу көздөр моңайып, кыжаалат болгону бозоргон жүзүнөн билинип турат. Кызматчынын мындай абалын биринчи жолу көргөн хан вазирдин 99 формуласын эми да гана түшүндү. Адам баласы ушинтип колунда турган 99 бакыт, 99 неаматты барктабай, колунда болбогон бир нерсени издеп, ошонун артынан чуркап, бактылуулук эмне экенин билбей өтүп кетет дейт. Чындыгында бул өкүнүчтүү нерсе. Өзүбүздөгү 99 бактылуулукту байкабайт экенбиз да. 1% бактылуулукту биз кайдан издеп жүрөбүз? Соцсеттерден издеп жүрөбүз. Сизге күйөөңүз ромашка алып келди эле, бирөөнүн күйөөсү 100 роза алып келди. Сизге күйөөңүз машина алып берди эле, анын күйөөсү сиздикинен кымбат машина алып берип койду. Дагы сиздин балаңыз бир азыраак ийгилик жаратты эле, бирөөнүн баласы өтө көп ийгилик жаратып койду. Бирөө өтө кымбат алтындарды, кымбат буюмдарды алып келип үйүнө илип алды, мойнуна илип алды. Анан биз бактысыз жашап жүрөбүз да. Айымдар, алтындарым, өмүр болгондон кийин, биз инсан болгондон кийин, ката кетирүүчү болгондон кийин, өмүр 100%га биз ойлогондой идеалдуу болбойт экен. Муну эми эки тараптан түшүнсө болот. Таптакыр жашоо идеалдуу болбойт десек, анда страхка кирип кетебиз. Ал эми өзүндөгү бар бакытты сезинем, мына менин ушул байлыгым десек, анда биз бактылуулукту сезип жашайбыз. Баарыңыздарга жан дүйнө тынчтыгын каалаймын. Жан дүйнө тынчтыгы болбосо, сен өзүңдөгү бар бакыттан эч убакта бакыт таппайсың. Жан дүйнө тынчтыгыбыз болсун. Алла таалам бизге жан дүйнө тынчтыгын сыйласын, анан калганы болот. Жан дүйнө тынчтыгында баары бар.